урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медианын эл соолугу көрсөтүүсү түз эфирин баштады. Эфирди мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Бүгүн алдыдагы 10-январда өтө турган президенттик шайлоо жана ага карата элдин даярдыгы туурасында сөз кылабыз. Студиябыздын коногу БШКнын экс мүчөсү юрист Адыр Абдрахматова. Атырайым, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Президенттик шайлоого саналуу гана күндөр калды алдыда. Бул арада Кыргызстандагы президенттик шайлоого даярдыктар кандай жүрүп жатат деп эсептейсиз? Биринчиден угармандарыбызды, көрөрмандар менен чогуу кирип келген жаңы жыл менен куттуктап койгонго да уруксат берсеңер. Быйылкы жыл менин пикирим боюнча негизи мындай өзгөрүүлөрдүн башаты боло турган жыл болсо, чындап эле ушул 30 жылдан бери Кыргызстанды башкарып, бирде оппозициячыл, бирде бийликчил болуп, бирок эч нерсеге жеткизе албаган, мисалы саясатчылардан арылып, жаңы форматтагы кандайдыр бир кара плас тескери иштери жок саясатчылардын келиши болгон жыл болсо жакшы болот деп ойлойм. Ошол жыл ошондой ийгиликтүү, мындай жемиштүү, жигердүү, анан иштирман жыл болсун. Анткени ковидтен кийин бүт эле дүйнө жүзү кыйналып атат, экономикалык кризис болуп, анан биздин дагы жарандар тилекке каршы көпчүлүк абдан эле жакырчылыкка түшүп кетти. Анан үстүнөн саясий ушундай туруктуулуктун түзүлбөй жатканы дагы буга дагы чоң өзүнүн зыянын тийгизет да. Анан азыркы учурда албетте кышка туш келип калды. Бул мурда өтө турган президенттик шайлоо. Бул деген кайсы бир кишинин же болбосо бир группанын кызыкчылыгы эмес. Бул эми ошондой өткөн жокко чыгарылган парламенттик шайлоонун туура эмес, мыйзамсыз өткөнүнө байланыштуу элдин топломунун аркасы менен болуп аткан иш да. Анан менин пикиримче мына баары эле жымжырт такыр эле эч нерсе мамлекетте болбогондой эле болуп атпайбы? Анткени шайлоо дегенде ошол эле 2017-жылы өткөн президенттик шайлоо менен салыштырсак, кандай ызы чуу болуп, ошо Боршайкомдун ар бир жыйыны элдин талкуусуна кабыл алынып, талапкерлердин баскан турганы, бардык талапкерлердин үгүт иштери дагы кызуу талкууга түшкөн болчу да. Анан тилекке каршы бул жолку өтүп аткан шайлоодо менин пикирим боюнча мындай даярдык жакшы эмес. Анткени мындай орусча айтканда панакатыны боло берет, кыргызча айтканда боло берет, жол көнгөн адат менен кетип баратат да, мындайчы. Неге? Анткени толук кандуу элге маалымдоо кампаниясы жүргөн жок. Анткени азыр эки кампания кошулуп калды, референдум менен мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо. Президенттик шайлоо. Анан элге жеткиликтүү ошол мисалы референдум менен президенттик шайлоодо кандай добуш бериш керек. Ошолордун мисалы анткени эки урна болот, ар бир шайлоого экиден урна, 4 урна туруп калат, жана автоматикалык. Анан бюллетендерди эки башка кылдык дегендерин көрдүм. Анан идентификация шайлоочулардын тизмесине же болбосо ошол референдумдун катышуучулардын тизмесине кандай киресиң, анан экөөнү аралаштыра албаш үчүн кандай чаралар көрүлөт, жана башка деген суроолорго мисалы менин пикирим боюнча анча маалымат жок, негизи эле маалымат жок. Анткени дагы деле ошол мурунтан көмүп калган адамдар, ошол эле биздин региондордон мигранттар же болбосо ошол журналисттер кайдада менен сурап аткандан маалымат жеткиликтүү эмес экен деп атам да. Анткени түшүнүктүү эмес да бул көпчүлүк. Анан компания боюнча дагы карасаңар, тилекке каршы мыйзам бузуулар бардык талапкерлер тараптан болуп атат. Эми көпчүлүгүнүн бир 90%-нан мен байкалаганыма балким ошол бир гана Абакиров болушу мүмкүн, Элдар Абакиров. Мындай көрүнүктүү мыйзам бузуу кылбаган талапкерлердин бири да. Калган талапкер тараптан эми албетте мыйзам бузуулар болуп атат. Ошол мыйзам бузуулардын убагында каралышы, убагында элге жарыяланышы, убагында негизи БШК бир гана мындай уюштуруучулук иштерди кылып коюп, шайлоо участкаларын ачып, асууларды берип, бюллетень даярдап, анан кийин талапкерлерди каттап, же болбосо талапкердин аркасынан түшүп алыш эмес да. Талапкерлерге дагы, элге дагы түшүндүрүү иштерин БШК алып баш керек да. Ошол эле талапкерлерге муну кылба, тигини кылба, мындай кылсаң мындай жоопкерчилик болот деп убагында ошол күн эмес, мурунку күн айтылган нерселер жок болуп атат да. По факту болуп калды, анан кийин карап атабыз, анан кийин мынтип атабыз деген эле сөз болуп атат да азыр тилекке каршы. Анан байкасаңар, кайра эле Борбордук шайлоо комиссиясы көнгөн адатынча эле жоопкерчиликти же УКМКга же башкы прокуратурага же ички иштер министрлигине төтүп коюп, арыздарды же болуп аткан окуялар боюнча маалыматтарды өзү эч кандай чара көрбөй эле да, эч кандай чечимдер чыгарбай эле. Азыр бул жерден БШКнын дагы экинчи мүчөсү жок болгондуктан
азыр башка суроого өтөлү. Кандидаттардын программалары менен жалпы эл толук тааныша алдыбы? Өзгөчө элет жергесиндеги элдер бул кандидаттардын программалары менен канчалык деңгээлде тааныша калдык? Менин пикирим боюнча азыркыга чейин биз билесиңер, Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп турган маалда атайын ошол өзүнчө сайт ачылып, өзүнчө ошол жерге мыйзамга да өзгөртүүлөр киргизилген. Атайын ошол саясатчылардын жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча убадаларын, программаларын расмий түрдө сөзсүз кезге илип, анан кийин Борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек. Анан талапкерлердин программасын ошол Бышкан сайтында турат. Андан сырткары албетте жолугушуп аткан маалда, же болбосо жанагындай өзлөрүнүн социалдык тармактарда же кайсы бир видеолордо, жана дебаттарда кошумча дагы талапкерлер тараптан убадалар айтылып атат. Бирок элге дагы деле балким анчалык программалары кызыктуу эмес. Ким баратканы инсандын өзү, талапкердин инсан катары, адам катары кандай иш кылганы, кандай баскан турганы ошол көбүрөөк дагы деле кызыктуу болуп аткандай көрүнөт. Анткени бизге ошол шайлоочуларга программаны таркатып, программаны айтып, кандайдыр бир убада бергенден кийин ошол убадалардын аткарылбаганы боюнча элде мындай туруктуу түшүнүк бар да. Баары бир айта беришет, алтын тоолордун баарын бизге убада кыла беришет, кылып беребиз, жашооңурду өзгөртүп беребиз деп. Бирок андай иш жүрбөрүнө эл мындай эмет калган да, көңүлү калып калган. Анан убадалар боюнча элге жетиштүү мындай убадалар мындай да, бизде байкасаңар, президентке бараткан адамдар азыркы иштеп жаткан конституцияга ылайык өзүнүн макамынан сырткары болгон убадаларды беришет да. Жалпы мамлекеттик деңгээлде болгон убадалардычы. Бирок ошол убаданы ишке ашырыш үчүн ал жогорку кеңештин макамына кирет, же болбосо өкмөттүн функцияларына кирет да. Анан ошол президент болом деген адам ашыкча өзү аткара албай турган, аткарганга мүмкүнчүлүгү, укугу да жок болгон кайсы бир өзгөртүүлөр боюнча айткандары бул туура эмес да. Ошол тууралуу дагы талкуу жүрбөй эле да, мисалычы. Анан кийин менин оюм боюнча талапкерлердин көпчүлүгү кайтадан каралоо менен эле эме да, алек азырчы. Байкасаңар, бизде шайлоо мыйзамдарына так жазылган 28-беренеде го дейм. Талапкерлер жанагы биз бекер убакыт берилип атпайбы, дебатка, же болбосо жанагындай индивидуалдык кайрылуугачы. Бул биздин жарандардан салыгынан берилген эфир. Талапкер үчүн бекер, бирок бюджеттен килтеген суммалар төлөнөт ОТРКга, ЛТРгачы. Бул талапкер үчүн эле бекер нерсе. Анан ошол убакытты мыйзамда так жазылган. Ошол убакытты талапкер өзү тууралуу айтып, өзүнүн программасы тууралуу айтып, түшүндүрүп элге мындай ошого берилген убакытта ошол программаны кеңирээк элге айтыш үчүн өзү жөнүндө кеңирээк. Анан мыйзамда так жазылган. Башка талапкерди каралап, башка талапкерди талкуулап, башка талапкер шайланып калса кандай кесепеттери болот, жана башка деген маалыматты айтпаш керек деп турат. Так. Бирок тилекке каршы азыр аткарылган жок да. Азыр ошол мени ошол өкүндүргөн нерсе, азыр деле мына Бошойком мүчөсү жок болгондуктан, өкүл жок болгондуктан деп сөздү буруп атпайсыңар, анткени экинчи тараптын пикири жок депчи. Анан кийин бул деген стандарт. Туурабы, эки пикирди тең алып барышчы. Анан ошол стандарт, ошол мыйзамда чек тургандан кийин эмне себептен ошол дебаттарда каралоо бир тараптуу болот атса, мыйзамда так жазылып турса, каралабаш керек, өзүң жөнүндө айтып бер, башканы жөн кой тур депчи. Ошол мыйзам бузулуп атса, эмнеге БШК унчукпайт, эмнеге ОТРК унчукпайт? Мына азыр сиз менин сөзүмдү туура кылып буруп кеттиңер. Ошондой кылып буруп, өзүң жөнүндө айткының деп, мисалы, ОТРКнын алып баруучулары өзүңдүн программаңды айтып бер, мыйзамда ушундай жазылган деп токтотуш керек да. Бизде андай болбой эле бир тараптуу каралуу болуп, талапкерлер тилекке каршы. Мисалы карап көрсөңөр, ошол эле Армения, Украина, Молдавияда болгон өткөн шайлоолор системаны талапкерлер өзгөрткөнгө алып барышты. Бийлик тарапчыл талапкерлер эмес, аларга оппозициячыл маанайда чыккан талапкерлер мыйзамды бузбай, бирок системаны өзгөртүп алышты да, шайлоонун маалында. Биздикилер тилекке каршы ошол мурункудай эле мындай жанагындай кички баланын тиги таттуусун шоколадкасын алып койсоң эле ыйлактап эле тиги буту кол менен чабактап жатып калган учур болуп атат да. Баары жаман, мен жакшымын, бирок эмнеге жакшысың эч ким айтып бере албай атат да. Ошол себептен талапкерлер тилекке каршы өзлөрү дагы менин оюм боюнча программасын же убадаларын жеткиликтүү иштеп чыгып, элге жеткиликтүү мындай таратканга дагы кызыктар эмес.
Анткени ошентип эле мындай мен оппозициячылмын, анан кийин бул жаман деп айткан оңой мындай элге эмоция керек, элге мындай скандал керек деген маанайда эле баратат да. Кечирип койгула, биз эми мамлекеттин лидери болом деген адам бир тараптуу каралоо, мыйзамды бузуу, мага мыйзам бузса болот, сага мыйзам бузса болбойт деген бул кантип жоопкерчиликтин жогу да. Андай адамдар кантип шайланат? Бирөөлөрү мен укканым боюнча, эми кечирсеңер, талапкерлер боюнча айта аламынбы, аттарын же айта албаймынбы? Талапкерлер мен айтпай эле койгонго. Атын бул, бирок анда мындай айтайын да, атын айтпасам, кызматтан мурун туруп, мисалы мен канча 2003-төн бери ушундай саясий коомдук иштерге аралашып жүргөн адам катары, көп учурда оппозициячыл маанайда болгон адам катары, ошол адамдар кайсы бир кызматты аркалап, ушул сөз эркиндигин чектеп, биз айткан мисалы кайсы бир митингге чыгып, же болбосо оппозициячыл маанайдагы кайсы бир пикирибизди билдирсек, коркутуу жүргүзүшүп, аркабыздан түшүп алып, мисалы мен деле ошол 2017-2016-жылы БШКнын мүчөсү болуп турган маалда теске башкача пикир айтсам, аркаман түшүп алып, ошондой кандайдыр бир ыплас иштерге кылгылар келип, мисалы болгон акты кара деп, караны ак деген мисалы адамдар азыр президент болом деп баратышат да. Анан ошол адамдар мыйзамдуулукту орнотобуз, демократияны өркүндөтөбүз деп атышат. Кантип? Эгерде буга чейин мыйзам бузуп, ошондой башка пикирдеги жана жарандык активисттерди, блогерлерди, журналисттерди, бизди кошо коркутуп жүргөн адамдар. Күнгөн адат калабы? Мыйзамды бузуп келген адам, мыйзамдуулукту түшүнбөгөн адам, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзамдуулукту тейлеген адамдар, мисалы мен пикирим боюнча президент боло алышпайт. И президент болуп, мисалы өнүккөн биз демократия, өнүккөн мамлекеттер, Европа, Америкада отпайбызбы? Карап көрсөңөр, эми аны баарыбыз эми аз өзгөчө жаштар кинолордон көрүп атпайсыңарбы? Ар бир талапкерди ошол эле жогорку сотко болобу, президенттикке болобу, же Америкада аябай сонун үлгүлүү эме болгондо 2000-жылдары элдин мындай колдоосуна аябай колдоосу бар жаш мындай 40-тан бир аз ашып калган элдердин тегерегинде талапкер президенттикке элдин колдоосу аябай чоң болгон да. Ким, менби? Анан элдин колдоосуна ээ болгон талапкер бир жаш кыз менен штабынан бир штабтардын биринен чыкканын журналисттер көрүп калат. Анан ушундай эл менен жолугушуп ачык сурашат. Ал кыз ким депчи. Өзүңөр билесиңер да, өнүккөн мамлекеттерде талапкер өзү ким, кандай баскан турган, мурунку кылган иш аракеттери, үй бүлөдө кандай экендиги абдан маанилүү да, мисалычы. Анан ошол талапкерге ал кыз ким эле деп сурашса, ал айтат, бул жалган маалымат, эч кандай кыздар менен мен түнү штабтан чыккан жокмун депчи. Анан журналисттер кыйынсыңар да, иликтөө кылышып, аркасынан түшүп алып, ал кыз анын ойнош экенин таап чыгышат дагы, анын баарын расмий жарыялашып. Эсиңер, рейтинг боюнча сөзсүз түрдө өтө турган адам журналисттер рейтингин түшүрүшөт да, анткени бул адам алдаган, жалган маалымат берген. Биринчиден, экинчиден, үй бүлөсүн, аялын, келинчегин алдаган, демек келинчегин бактысыз кылган, балдарын бактысыз жашоодо кармап турат, анткени калп үй бүлөлүк турмушта жашаган, ошондой үй бүлөлүк турмушту курган талапкер инсан президент боло албайт дешкен. Эстеңер, мына точно утат деген талапкер утулуп калган эмес, ал талапкерлигин шайлоодон алганга мажбур болгон, анткени элди алдаган, туура эмес маалымат берген да, туура эмес ишке барган. Биздики тилекке каршы аялын урабы, сөгөбү, студенттерден пара алганбы, албаганбы, кызматта отуруп, ошентип аркабыздан түшүп алып коркутканбы, коркутпаганбы, адамдардын укуктарын чектегенин карабастан, мен талапкер болом, мен президент болом деп бет тырмарлык менен баратышат да, көпчүлүккө талапкерлерчи. Ошол себептен эки жүздүүлүк ушундай кош стандарттуулуктун аркасы менен талапкерлер өзүнүн программасын кылдаттык менен ошол азыркы иштеп жаткан конституция иштеп жатат. Ошол конституциянын алкагында шайланып атышат. Демек ошол конституцияда көрсөтүлгөн укуктарына жараша өзүнүн кандай десем убадаларын, программасын элге айтуудан баш тартып, бири-биринин эле кайсы бир ыплас иштерин чукулаганга аракет да. Азыр эксперттер да айтып атышат да, баягы кандидаттар конституцияда жол бербеген дагы нерселерге барып атышат депчи. Атын атабасак дагы кандай жол берилбеген нерселер ишке ашып атат деп эсептейсиз? Талапкерлердин убадасындабы же иш аракетиндеби? Иш аракетинде. Эми иш аракетинде тилекке каршы мындай болтпайбы, бизде мыйзамдар чийки жазылып калган да. Бирок жакшы. Андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы баш болуп, бул мындай, мисалы 2017-жылы
эсиңерде болсо, андагы талапкерлерди айтсам болот азыр алар талапкер эмес. Эми угармандар биз стандарттуулукту сактаганга мындай өзүбүздөн баштап жоопкерчиликти өзүбүздөн башташ керек деген маанайда мени форматка кармап турушат да, туура нерсе да. Туура түшүнсөңөр. 2017-жылы мисалы эсиңерде болсо окшош окуя эки талапкерде болгон. Жээнбеков дагы Чубак ажы келип сүйлөгөн. Бабамовго келип дагы бир ажы келип сүйлөгөн да, агайдын атын утуп койдум да. Анан кийин Чубак ажынын экөөнө тең келип арыз түшкөн БШКга. Анан Чубак ажы катышканы боюнча Ташиев мен жолуктуруштургам деген. Анда БШК айткан Ташиев күнөөлүү, анда Ташиевка эскертүү беребиз депчи, жоопкерчиликти Ташиев алсын деп. Бабанов учурунда Торобаев айткан. Мен чакырдым ал ажыны депчи. Мен уюштургам ал Жалал Абадда жолугушуусун десе, БШК айткан жок. Талапкер өзүнүн штабтары региондордо кайсы жерде болбосун талапкер менен жолугушууну уюштуруш үчүн талапкер жооп берет деп Бабанов эскертүү алган. Шайлоо мыйзамдарын алайык, билесиңер, эгерде талапкер кайсы бир мыйзам бузулар, шайлоо фондун бузулабы, каржылоо фондун же күтүү иштери боюнча кайсы бир мыйзам бузулуп болсун, эки эскертүү алгандан кийин ыргыйт да шайлоодончу. Ошентип отуруп, мисалы, БШК эки кош стандарттуу мамиле кылган, бир эле суроо боюнча, бир эле мыйзам бузуу боюнча эки талапкерге. Анткени бирөөсү адым ресурс бийлик тараптан келаткан, экинчиси ага оппозициячыл маанайда болгондо болуп келаткан да. Анан кийин мисалы Бабанов ошондой эмелерди алганда, азыркы учурда эмне болуп атат? Азыркы учурда мен баягы көрүп бүлкүм келди. Ошол эле тиги Бабанов күнөөлүү деп кыйкырган Шайлдыбекова бул учурда туруп талапкер региондордо өткөн жолугушууларды уюштуруу боюнча өзүнүн кызматкерлери штабтары үчүн жооп бербейт деп коюшту. Мыйзам бузуу боюнчачы. Анан ошондуктан мындай да, биздин конституцияга дагы мыйзамдарга ылайык биздин ар бир жарандын шайланууга дагы, шайлоого дагы болгон укугун бир гана борбордук шайлоо комиссиясы кепилдик берет да. Ошо баарын тескей турган БШК. Анан кийин эгерде БШК биягын көрүп, биягын көрбөй же бир эле нерсеге бир учурда бул ак экен, бир учурда бул кара экен деп турса, талапкерлер деле ушундай иш аракет кылышпайбы? Мындай негласный ачык айтылбай, бирок ошондой мыйзамды колдонууда кош стандарттуулук эки тарапта тең бар да азырчы. Ошон үчүн талапкерлер эми жогору жак мыйзамды каалашынча чайкап атса, талапкерлер да мыйзамды чайкаганга алып барышпайбы, тилекке каршы. Азыркы учурда социалдык тармактарда да агитация аябай кош жүрүп атпайбы? Ушул социалдык тармактарды бир көзөмөлгө алган бизде нормалар барбы? Социалдык тармактар бизде мыйзамдар боюнча жөнгө салынган эмес. Бирок шайлоо мыйзамдарында жанагы үгүт иштерине катышыш үчүн интернет булактар сөзсүз аккредитация өтүш үчүн ошол интернет булактар тууралуу эле гана айтылып калган да. Анан интернет булактарга дагы эгерде БШКдан расмий аккредитациядан өтсө, аларга дагы кандайдыр бир жоопкерчилик, штраф же болбосо аккредитациясын жокко чыгаруу боюнча мүмкүнчүлүк бар да бош айкымдоо. Жалпы ошол социалдык тармактар алар жөнгө салынган эмес, жөнгө салынбашы керек деп ойлойм. Бирок жөнгө салынбаганын талапкерлер, алардын тарапташтары же болбосо жөнөкөй жарандар, социалдык тармактардын колдонуучулары ашыкча сөз эркиндиги деп туруп, ашыкча жанагындай каралоо же болбосо такталбаган маалыматты таркаткандан алыс болсо жакшы болот эле да. Бул биздин укуктук же болбосо кандай десем, жарандык аң сезим деңгээли да, биздин билимдүүлүгүбүздүн деңгээли ар бирибиз өзүбүздөн жоопкерчиликти баштасак дегенден да. Анткени азыр эгерде ушундай мен айма корком да, эгерде шайлоодогу кара пиарды токтотуш үчүн социалдык тармактарды жөнгө салсак, анда эртеңки күнү эле ошол жанагы Гүлшат Асылбаеванын фейктер менен күрөшүп атам деген мыйзам долбоорун сөз эркин чектей турган мыйзамдар кирип кетет да. Ошон үчүн биз өзүбүз жарандар ошондой нерселерден алыс болушубуз керек. Анткени бийлик бул кайсы мамлекетте болбосун, эми көпчүлүк ушул демократиядан алысыраак болгон жаңы өнүгүп келаткан же болбосо тоталитардык мамлекеттерде бийлик кызыктар дайыма. Сөз эркиндигин негизи эле өзүнүн жарандардын эркиндиктерин, укуктарын чектөөгөчү. Анан ошол чектөөгө биз өзүбүз алып барып алганыбыз туура эмес да. Бири-бирибизди сынга алып, кайсы бир талапкер үчүн же партия үчүн иштей калып, ушундай кандайдыр бир такталбаган кара пиарды таркатып, жамандап шыбалган туура эмес да. Анан каржылоо жагынан жакшы болду. Каржылоо жагынан өзүңөр билесиңер, бул эми Кыргызстандын жетишкендиги эмес, буну аны эми Фейсбукта көбүнчө Фейсбуктун өзүнүн жетишкендиги. Анткени Фейсбук өзүнүн ошол элестеңер, социалдык тармак мамлекеттен көрө социалдык тармак өзүнүн мыйзамдарын иштеп чыкканда дүйнө жүзүндө иштеп турат да, ал Фейсбуктун мыйзамдарычы. Алар өзүңөр билгендей жанагы саясий рекламага чектөө коюшкан.
анан сөзсүз түрдө саясий реклама болсо ал төлөнүш керек, төлөнүш боюнча көрсөтүлүш керек деп киргизилген да. Анан ошол мисалы биздин талапкерлер азыр сактап калышты. Өткөн парламенттик шайлоодон баштап бул ыкма кирди да, сөзсүз түрдө социалдык тармактарга ошол Facebookка кирген жарнамалары төлөнүш керек, сөзсүз түрдө шайлоо фонду тарабынан каржыланыш керек, талапкер тараптанчы. Аны карап текшерген оңой, анткени Facebook эгерде бул өзүнө катталган бирок баракча болсочу, Facebook анын отчетунда берип турат да, мисалы ачык нерсе. А эгерде жанагындай фейк аккаунт болсо, албетте дагы деле бул чоң суроо, бирок бул чоң суроо баардык мамлекеттер үчүн да, бүт дүйнө жүзү үчүн болгон чакырык. Ошол фейктерди, жалган маалымат таркаткан же жалган адамдын аркасы менен катталган аккаунттарды тейлөө боюнча албетте бизде дагы техникалык дагы эч кандай Кыргызстанда мүмкүнчүлүк деле жок, таанып эскей турганчы. Ошол учурда Одноклассники менен ВКонтакте жана башка социалдык тармактар такыр эле көзгө илинбейт. Анткени биз Бишкекте отуруп алып көбүнчө ошол Facebook'ту колдонобуз да. Twitter менен мисалы Instagram'да экөөнүндө тең ошол рекламанын бар жогун, үгүт материалдын бар жогун караганга оңой. А бирок биздин региондор жаштар Одноклассник менен көбүрөөк колдонушат, туурабы? Же болбосо жана Мой мир менен, азыр жакшы Instagram менен да. Анан ошол Одноклассник менен Мой мир жана башка эмелер, алар эметпейт да. Ошол өзү социалдык тармактардагы эч кандай чара көргөн эмес да, жана Facebook окшопчу. Анан албетте биздин да көз алдында мониторингден алыс болуп калышат аларчы. Бирок ошолорду да карасак жакшы болмок. Но аларды азыр мыйзамдаштырып, кандайдыр бир чектөө, жоопкерчиликти киргизгенден көрө, менин пикирим боюнча биздин ошол аң сезимди жогорулатуу, мыйзамдуулукту түшүнүү, ошонун баалуу катары көрүү, бири-бирибизди сыйлоо, бири-бирибиздин укуктарыбызды бузбоо боюнча иш алып барыш керек да, көбүрөөкчү мындай биздин деңгээлди көтөрө турган. Азыр экинчи тараптан алганда баягы кайсы бир саясатчынын аркасында баягы фабрикада жайлаган троллдор деп кызмат кылып атпайбы? Ошолор дагы баягы элдин аң сезимин өзгөрткөнгө чоң иш аткарып атат да. Ушулар менен кантип саясий аренада кантип күрөшсөк болот деп эсептейсиз? Саясий арена мен биздин мамлекетте мен ойлошум азыр мындай бир жыйынтык чыгарганымда 2020 жылдан кийин саясатчы, укук коргоочумун деген тарапта тилекке каршы мындай эски бир мындай калыптанып калган группа болуп калган да. Жаңыланыш керек, сөзсүз түрдө. Мен ыраазымын журналисттерге. Анткени журналистика өнүгүп өсүп, журналистикада азыр мен парламент шайлоодо өзгөчө байкадым. Региондордон аябай кыйын журналисттер чыгып атышат, мындай иштеп, жигердүү эмелер да, иликтешип, анан азыр жанагындай иликтөө жанры чыгып атпайбы? Менин оюмча саясий жагынан, коом тараптан дагы, саясий жагынан дагы ошол көбүнчө журналисттик иликтөөлөрдүн аркасы менен ошол фейктер тууралуу аларды ачыктап чыгып атпайсыңарбы? Бул фейк экен депчи. Ошол иш тууралуураак болот да. Анткени эгерде мамлекет киргизсем, айтып атпайм, мамлекет эмне кыла алат? Мамлекет бир гана чектөө киргизет. А чектөө киргизгенде ал фейк же фейк эмес деп киргизбейт, чектөөнү баарыбызга киргизип коет да. Бул туура эмес. Мамлекет көп нерселерге мен мындай нерседен каршымын да, мамлекет көп эле нерсенин баарын эле тескей бергенденчи, киргише бергенден. Сөзсүз түрдө адам укуктарын чектөөлүшүн алып келет да, мыйзамсыз мындай одону. Анткени андан сырткары көрүп атпайсыңарбы? Системада иштеген, мисалы ошол эле милицияда, тарын башында, прокуратурада иштегендер мындай мамлекет тараптан, система тараптан көз караш калыптанып калат да. Ал мындай жөнөкөй жаран тараптан, анткени мисалы ошол эле милиция менен УКМКны алсакчы, көбүнчө жана интернет менен иштеген УКМКда, алар военизированный, аларда өзүнүн атайын ошол кандай десем, ошон мыйзамдар ошондой да алардыкычы. Анан аларда сөзсүз түрдө жогору жак айткан туура нерсе, жогору жакты четке кага албайсың, сөзсүз аткарышың керек. Андай көрүү менен, андай тарбияланган адамдар, системанын адамдары мындай жарандык эмени көрө алышпайт. Ошон үчүн мисалы Грузия, башка мамлекеттер милицияны реформалганда, милицияны жарандык милиция кылышкан да. Ошол мамлекеттин жанагындай военизированный, кыргызча кандай окулат, военизированный. Аскерлик, туура айтасыз, рахмат. Аскерлик мындай форматтан чыгарышканда, анткени милиция аскерлик форматта болгондо команданы гана аткарат, жогору жактан түшкөнчү. А жарандык милиция болгондо ал ошол адамдардын коомдук баалуулукту жогору коюп, адамдын укугун жогору коюп, анан калган кызмат кылат да, услуга кызмат кылышат. Бизде андай жок. Ошол себептен фейктер менен күрөшүүдө мен бирок албетте жанагы террористтик жана башка жана иш аракеттер боюнча УКМК жана башка биздин укук коргоо органдары иштеп атпайбы, аны албетте ала албайбыз.
Анткени бул көпчүлүктүн коопсуздугу, мамлекеттүүлүктүн коопсуздугу, аны ал тарап иштетип кете беришет. Уже аларда иштелип калган процедура схемасы бар. Бирок биздин негизи эле момундай сөз эркиндигибизди ошол фейктерди таап чыгып, Россияда мисалы болуп аткан окуяларды көрүп атпайсыңарбы? Жаш өспүрүм балдарды кара тизмеге киргизип, аны радикалист деп соттор таанып, ошол жөн эле перепост үчүн сын пикир айткан посту жаш бала перепост кылып койсо, ошон үчүн да соттолушпайбы? Анткени мамлекет тейлейт да, мамлекет көзөмөлгө алган. Болбойт. Ошон үчүн фейктер менен албетте журналисттер кылган иликтөөлөр аябай сонун. Ошол иликтөөлөрдү күчөтүп, балким социалдык тармактар менен алар ачык да. Социалдык тармактардын ошол администрациясына өздөрүнүн менчикелерине кайрылып, ошол алар деле бирок бул фейктер менен күрөшүү дүйнө жүзүндө болуп аткан күрөшүү да. Сөзсүз түрдө менин оюм боюнча бул чөктөөгө мындай кандайдыр бир ошол жөнгө салынат да, дүйнө жүзү менен элечи. Анан биз өзүбүздүн бийлигибизди, мамлекетибизди бияка аралаштырып деген сөзсүз түрдө болбойт. Менин оюм. Анан кошо турган нерсе карасаңар, мисалы Америкада президенттик шайлоо болуп өттү, ошол социалдык тармактардын өзүндө болгон маалыматтарды жөнгө салып жанагындай текшерип турганычы, Трамптын сүйлөгөн сөзүн Twitter ошол администрация сөзү өзүңөр билесиңер да, жазып чыккан. Балким жалган. Трамп улам бир арыз чыгарып, өзүнүн мындай пикирин билдирип атканда, Twitter өзү жаза баштаган да, бул маалымат текшерилбеген, бул маалымат такталбаган, балким жалган болушу мүмкүн деп. Эсеңер, биздин Кыргызстанда социалдык тармактарга жетпей эле коелу. Эми ОТРКнын журналисттери кайсы бир интервьюну же материалды берип атып, бирок бул маалымат такталбаган, президент ушинтип айтты, бирок бул маалымат такталбаган деп кошуп койсо кандай болот? Биз эми ошого жете албай атпайбыз, биз ачык өзүбүздөн башташык керек да, фейктерге жетишебиз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай эмелер керек да бизге. Facebook аркылуу бир суроо келди. Шайлоо күнү шайлоочуларды бекер ташыйбыз деп айдоочулар кайрылуу жасап жатышат. Бул мыйзамдуу деген. Кайсы бир эгерде ташып кайсы бир талапкерге добуш бер десе, сөзсүз түрдө бул мыйзам бузуу. Анткени бул уже кайсы бир талапкерге же болбосо референдум боюнча макул же каршы добушуңду бер деп ташыйбыз десе, бул дагы мыйзам бузуу да. Анткени эки өнөктүк болот да. Эгерде жергиликтүү жамаат өзү эле уюшулуп чогуу барабыз, участок алысыраак же болбосо жанагындай басып турганга оорураак болгон биздин кары картаңдарды, ата-апаларыбызды апарабыз десе, бирок кайсы бир талапкерге боор тартпаса, анда бизде мурун бул подвоз деп мыйзам бузуу деп эсептелчү, азыркы учурда бул берене жок. Эгерде жергиликтүү жамаат өздөрү уюштуруп алып ташып эч кимге үгүттөөсө, анда мыйзам бузуу деп эч ким таана албайт. Эгерде кайсы бир талапкер үчүн добуш бересиңер, же болбосо ошо референдумдагы каршы же макул деп добуш бересиңер деп ташырса, анда бул сөзсүз түрдө мыйзам бузуу. Өткөн шайлоодо да белгилүү болбодубу, баягы көп добуш сатуулар болду. Негизинен жалпы элдин ошо шайлоого болгон, саясатка болгон баалуулугун кантип жогорулатсак болот? Эми балык башынан сасыйт дегендей, бир жагынан экинчи жагынан биздин бийлик элдин күзгүсү деген дагы сөз бар да. Эки тарап тең күнөөлүү болуп атпайбызбы? Азыр карабайсыңарбы, ошол өткөн парламенттик шайлоонун аркасы менен форма 2-ни жооп салышты да, саясий чечим кылып, канча адамдын укугу чектелип калды. Бишкек мисалы бизде Бишкек шаары миллиондук шаар деп коебуз. Улум меңге улум айтат да. Өспүрүм бала, миллион адам жок депчи. Мен күлүп атпаймынбы? Расмий 150 миң, 160 миңге жакын гана адам шайлоочу каттары катталган. Кактан миллион депчи. Анан калганы 200-300 миң дагы бул ички мигранттарыбыз да. Анан жанагындай ыплас оюндардын аркасы менен биз ошол форма 2-ни депутаттар жооп салышты да. Бул мыйзамсыз, адам укугун чектеген мыйзам болуп калды да булчу. Анан тилекке каршы биздин ошол кээ бир укук коргоочуларыбыз бир мыйзамды Конституциялык палатага кайрылып, бул мыйзамды Конституциялык палатага эч ким бербей болгон да. Так тескерисинче эл тараптан да, ошол активисттер тараптан да талап болуп кетти, кол кой депчи. Анан мен ошондой ооруп калып ошондо эметпей калдым да, катыша албагам активдүүчү. Анан ошондо Бышкадан кетер мурун мен кошкон мисалы сунуш бар болчу да, форма 2-ни жойгон болбойт, жанакы бир региондун ичинен жакынкы региондон катталган болбойт деп кириши керек да, мисалычы. Бирок негизи эле форма 2-ден арылсак, андан дагы шарт бар. Анда ар бир участкага бардык шайлоочулардын тизмеси ар бир участкага тең илиниш керек болчу да. Бизде эмнеге форма 2 пайда болуп калган? Бизде ар бир 2,5 миң шайлоо тилкеси бар да, участкаларчы. Ар бир шайлоо участкасына ошол 2,5 миң гана шайлоочунун тизмеси илинет. 3,5 миллион шайлоочу бар болсо, анан ошол 2,5 миң эле илинет да. Ошон үчүн сен башка участкадан келип добуш бере турган болсоң, форма 2 жаз, катта, анан тиги бул деген талаптар чыгып калган да. Бардык өнүккөн мамлекеттер, даже өнүкпөгөн биз менен кошо өнүгөм деген мамлекет Молдовада мисалычы. Бизден анчалык алдыга кеткен эмес, бирок алардын да шайлоочулардын тизмеси
3,5 миллион адам дейли. Бардык шайлоо участкаларында бирдей илинген. Ошондо айырмасы жок да, мен каяктан келдим, каякта катты алгам. Мен келдим, паспортумду бердим, биометрикам бар, тим более өттүм, добуш бердим да кеттим. Эч кандай форма 2, форма 1 дагы кайсы бир мындай ошол эмелер керек жок болот эле да. Же ошондой кылып мыйзамды каалашек болчу да, тилекке каршы биздин ошол депутаттар, саясатчылар, анан ошол иштерге катышып калган активисттер, укук коргоочулар мындай бир ызы чуу менен эле бир тараптуу кетип калышты да. Бияк экинчи элге мындай ыңгайлаштыруу шарттарын ойлобойчу. Анан азыр ички мигранттарыбыз мисалы көбүнчө добуш бере албайт. Ким азыр эмелсеңер Бишкектен Баткенге барып ким барып добуш берет? Бул барыш үчүн канча акчаны транспортко коротуш керек. Анан үйгө барсаң сөзсүз конфет бирнеке алып барышың керек. Бул акча да, убакыт. Мисалы журналисттер көпчүлүгү ички мигрант экенсиңер. Аны баягы парламенттик шайлоодо тиги иликтөө жүргүзбөдүм мен форма 2 менен. Анда түшүндүм да. Анан журналисттер иштейсиңер, мисалы ким кетет да, кетпейт да эч ким. Анан ошон үчүн мыйзам бузулуп калган. Бирок бунун баарына эми азыр явка адамда шайлоочулардын келген саны азыраак болуп калат албетте, анткени эме жок. Анан азыр кала турган нерсе бул административдик ресурс менен добуштарды сатып алуу калып калат да. Мен коркконум ошол добуштарды сатып алып атат, анан кийин дагы учурду пайдаланып, азыр эмемди да көркөм, эгер десеңер эски видеом бар, жанагы купуя сырдуулукту сактоо керек. Эң башкы бизде сакталбай жаткан талап бул биздин шайлоочулардын добуш берүүсүнүн купуя сырдуулугу. Жанагы автоматикалык урнаны сактайбыз деп аракеттин аркасы менен урнанын жанына отуруп алышат дагы участкалык шайлоо комиссиялар. Аларды тилекке каршы бошойко ошентип окутат. Урнаны кокуй сындырып алба, урнасын калсаң бул акча каражат, андан кийин жөнөкөй урнага өтүп кетишсе вброс болуп кетиши мүмкүн деп коркушат да. А бирок урнанын жанында отурган участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ошол купуя сырдуулукту бузган адамдар да. Анткени административдик ресурс менен добуштарды сатып алуунун акыркы чеги, акыркы мындай эмеси кадамы бул мисалы бирөөнү коркутуп кайсы бир мугалимдерди же болбосо азыр дарыгерлер жөнүндө сөз болуп кетпеди, дарыгерлерди токмоктон коркутуп тиги алып кетишиптир депчи тизмелеп бир талапкер менен жолугушууга. Ошентип дарыгерлерди бир тизме кылып участкага алып келип добуш бересиңер, бербесеңер там айлыгыңарды же эргиңөрдү бербейбиз дагы бир мамлекет деп коркутушат дагы. Анан кийин мынакей көрдүңөрбү отурат урнанын жанында адам. Бул биздин адам. Бул ар бириңердин кимге добуш берип атканыңарды көрөт дейт. Ошондо участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсү ошол кылмыш ишине, кылмыштуулукка катышкан адам болуп калып атпайбы? Анткени жанында отуруп, жанында урнанын жанында отурса, көргөндөй болуп калат да. Анан биздин мугалимге болобу, ата апабызга болобу, кимге болбосун жанында отурган адам көрбөйт деп ким кепилдик бере алат? Андан сырткары мыйзамда так жазылган да, 31-биринде автоматикалык урнанын жанында, анан жанагы добуш берүүчү кабинка барбы? Эч ким тура албайт, эч ким келе албайт. Эгерде автоматикалык урнага барып шайлоочу бюллетенди сала албаса, анда ал чакырыш керек. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсүн ал келип жардам бериш керек. Бюллетенди оодарбай, карабай. Жардам бергенден кийин кайра кетип калыш керек. Жанына моюнтуп отуруп алып, тиги көзөмөлдөгө алган бул туура эмес да. Мыйзамсыз. Анан ошол купуя сырдуулукту биз эгерде сактай албасак бул учурдагы, анда мен коркконум көбүнчө президенттик шайлоо боюнча эмес, бирок жана референдум боюнча коркуп турам да. Элдердин ошол добуш берүүсүн көзөмөлгө алабыз деп. Анан элестеңер, кошо президенттик анан референдумдагы чогуу көзөмөлдө купуя сырдуулук бузулган менен өтүп калат да. Азыр ошо референдум боюнча да бир суроо келди. Ошол суроого жооп берип, аны эфирибизде жыйынтыктайлы. Референдумга макул добуш бер деген агитацияны ким кылууга укуктуу деген суроо келди да. Макул добуш бер деп? Референдумга макул добуш бер деген агитацияны ким кылууга укуктуу? Ар бир биздин жараныбыз, өзүңөр билесиңер, конституциялык референдум боюнча конституциялык мыйзамыбыз бар. Ага ылайык биздин жарандар ошол демилгечи группа түзүп, борбордук шайлоо комиссиясынан катталыш керек. Анан кийин биз ошол демилгечи группа катары 10дон ашык адам катталгандан кийин өзүнүн атайын жана каржылоо фондусун ачыш керек. Сөзсүз түрдө ачык айкын кимден акча түшүп, кайсы акчанын аркасы менен үгүт иштерин жүргүзүп аткандарынчы. Анан албетте бул бардык жарандарыбыздын укугу, макул же каршы же баарына каршы добуш бер деп үгүттөгөнгө. Бирок кайсы бир материалдарды чыгарып, жана листовка же видео таркатабыз десе, сөзсүз түрдө жанагындай демилгечи топту түзүп, бышкадан катталып, каржылоо фондун түзүп, анан иш кылыш керек да. Анан бир гана эме бар, чектер, жанагы мыйзам мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үгүт иштерин жүргүзө албайт, президенттикте дагы, референдумда дагы жүргүзө алышпайт.
Анан кээ журналисттик жагандай административдик кызматты ээлеген мисалы өзүңөр билесиңер, алар эмете албайт, укук коргоо органдары, соттор албетте, БШКнын мүчөлөрү, участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бүт иштерине катыша албайт. А жарандардын мындай эркин укугу да булчу. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн президенттик шайлоо жана ага карата элдин даярдыгы туурасында сөз кылдык. Студиябыздын коногу БШКнын экс мүчөсү юрист Сатыр Абдрахматова болду. Вактыңызды бөлүп, бизге маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем.